Ассаламу алейкум, урматтуу биздин көрүүчүлөр, кымбаттуу биздин каналдын катталуучулары, баарыңыздарга салам. Бүгүнкү чыгарылышта кыргыз тили боюнча сөз кылгым келип турат. Биз менен бирге болуңуздар, колдон келсе башкалар менен бөлүшүп коюңуздар. Ар бир улут өзүнүн эне тилин билүүгө милдеттүү. Ошондой эле биз кыргыздар дагы ар бир кыргыз атоолу өз эне тилибизде кыргыз тилин так жана даана сүйлөп, катаасыз туура жазганга милдеттүүбүз. Бул жоопкерчиликтүү маселе. Өтө дыккат көңүл коюп, шарттуу түрдө билишибиз керек. Эне тилин билбеген эси жогун аныктайт деп мурдатан бекеринен айтылбаган кыргызда жакшы сөз бар. Мына бүгүн интернет булактарынан дагы бир роликке көзүм түшүп калды. Чогуу көрүп, анан сөздү дуулантсак. Бисмилла. Эчмекти биринчи эчмекти салабыз. Анан уже тердикти үстүнө опа салабыз. Тердиктин үстүнө эрди салып, басма эл менен катуу тартыш керек. Анан жүгөндү кийгизип атка уже минсе болот. Менин атым Алеся, кыргызча Асель. Атымды мамам берди мага. Мен 16 жаштамын. 17 чыгам августта. Азыр мамам менен Токмокто Акбишим жанында жашайбыз. 5 жаштан бери айылда тайнендикинде жашадыммын. Ошактан кыргызчаны сүйлөшкөнү үйрөндүм. Кичинекей кезимде аттарды, жылкыларды жакшы көрүп, 10 ай мурун менин биринчи мышыктуу үрүчүм мени таап. Алеся, токто. Азыр кругка чейин ристет бар. Теги бурчка чейинчи. Артка кайрылып, но түз чыгат го. Түздүн ортосунан уже кентирге өтөбүз, Азыр. Мына туугандар, бул орус улутунун кызы. Кээ бир кыргыз туугандарга караганда даана, айкын сүйлөп жатат. Аны менен эле чектелбестен, ат таптагандын дагы жол жобосун так билери көрүнүп турат. Биз бул орус улутундагы кыздын жасап аткан кыргызга таандык болгон адаттарды бизге көрсөткөндөгүсү бир чети жакшы, суктанарлык көрүнүш. Ал эми экинчи жагынан карай турган болсок, уят маселе. Эмне үчүн уят? Ат таптагандарды билбегендер үчүн уят. Кыргыз тилин, өз эне тилин чала болон аралаштырып сүйлөгөндөр үчүн уят. Биз мына ушул роликти карап туруп дагы азыр да кеч эмес, ойгонушубуз керек да. Бир аз болсо дагы жоопкерчиликти сезе билишибиз керек. Мисал үчүн көп эле учурда байкоого болот, ар кандай социалдык тармактардан, ошондой эле WhatsApp, Telegram тайпаларынан жазуу түрүндө баарлашканда жакшы, маанилүү сөздөрдү баяндаган кишилер болот. Бирок жаза келгенде туура эмес, ката жазышат. Кээ бир учурларда кездешип калат, бирөөлөр жазганын байкап каласың, тим эле астына ат салдырбайт. Ал билгенди башка бирөө такыр билбегендей, менмин, менден кийин анан башкалар дегендей түшүнүк менен жазышат. Бирок жазгандарынын 70-80% туура эмес, ката жазышат. Бул да болсо биздин жетишпегендигибиз. Өз тилибизди аягына чейин билбегендигибиз. Өз эне тилиңде туура жазуу дагы өтө маанилүү. Бизге жалпы кыргыз элине үлгү боло турган жогорку кеңеште, парламентте дагы ар кандай теманын тегерегинде талкуу жүрүп жаткан учурунда дагы
аралаштырып, же кыргыз тили эмес, же орус тили эмес, чайпап, буйтап салышат. Туура, орус тили бизде расмий тил катары бекитилген. Чыктыңбы, башынан орус тилинде баштадыңбы, демек аягына чейин орусча сүйлө. Кыргыз тилинде баштадыңбы, сөзүңнүн аягына чейин кыргызча сүйлө. Депутаттар бул элдин күзгүсү болууга тийиш. Кандай гана темада сүйлөшпөсүн, сөзүнүн аягына чейин бир тилде сүйлөп бүтүрүш керек. Анан дагы бир орчундуу маселелердин бири, көп өткөн жок, бардык эле мекендештерге маалым. Борбор калабыз Бишкектин тегерегиндеги айрым кафелерде кыргыз тилинде баарлашканга таптакыр эле тыюу салынып, жалаң гана орус тилинде тейлөө жүрөт дегендей дагы сөздөрдүн изи суу элек. Аябай өкүнүчтүү жагдай. Бул кантип болсун деген гана маселе да. Ушундай тескери аракеттерди алдын алып, очойгон айып пулун салып, нормаларды киргизип, ордуна келтирсе жакшы болмок. Өзүңүздөр жашоодо көрүп эле жүрөсүздөр, жакшынакай кыргыздын айымдары, зыңкыйган жигиттер кыргызчаны так билбейт. 5 сөз сүйлөсө, анын 3-өсү орусча, же болбосо 2 орусча. Толук кандуу, кенен өз оюн канааттандырарлык айта албайт, сүйлөй албайт. Бул уяла турган маселе. Жерди карай турган жагдай. Орус тилин чала бала сүйлөп, туура эмес жазганың бул уят болуп эсептелбейт. Ал эми өз эне тилиңде кыргыз тилин так жана даана сүйлөй албай, туура эмес ката жазганың бул уят болуп эсептелет. Бирок мен сыймыктануу менен айта алам, өз эне тилимди, кыргыз тилин 100% болбосо дагы уят болбогондой деңгээлде так жазып, даана сүйлөй алам. Бул менин жетишкендигим. Анткени мен кыргызмын, кыргыздын ата уулумун, эне тилим кыргыз тили. Ошон үчүн урматтуу мекендеш, кыргыз болгон соң өз тилибизди барктап, көтөрүп, канааттандырарлык билүүгө милдеттүү түрдө киришели. Ошондой эле ат боюнча. Ат адамдын досу деп коет. Атты кантип тапташ керек? Анын жол жоболору, ат менен кантип сүйлөшө билиш керек? Ат мингенди ар бир кыргыз жигити, кыргыз мырзасы билиш керек деген да жери бар да. Эсиңиздерде болсо керек, жогорку кеңеште бүгүнкү күндө дагы депутат Дастан Жумабеков. Учурунда, эгер мен адашпасам, жогорку кеңеште парламентте төрага болуп иштеп турган мезгилинде кайсы бир майрамда эле чыгылса ат минем деп бир аз уят болуп калган да. Балким анда сүрдөп кеттиби, же ошондой кырдаал болуп калдыбы, кантсе дагы байкуш атка ушунча аракет кылып минем дейт, окшошпой болбой калган да. Балким ал деле билбейт чыгар. Ошон үчүн билбеген нерсени билбейм деп айтыш керек дагы. Ошону үйрөнгөнгө аракет кылыш керек, же бул нерсе меники эмес, мен бул нерсе колумдан келбейт деп ачыгын айткан жакшы. Бул да болсо менин кемчилдигим. Ат мингенди билбейт эмес, билем. Бала кезде айылда 5-10 жолу ат минип нары бери кызыгып жайлоолордо көргөнбүз. Бирок атты кантип таптайт, аны менен кантип сүйлөшө билиш керек, кайсыл ат кандай, чабууга болобу, болбойбу деген сыяктуу өзүнүн сырларын билбейм да, бул нерсени ачык айтыш керек. Жалпысынан бүгүнкү чыгарылыштын маңызы мына ушунда, достор. Биздин айтайын дегенибиз өзүбүздүн кыргыз тилин барктайлычы, кыргыз тилинде таза сүйлөп, туура адашпай жазганды биринчи кезекке коелучу.
Калган тилдерди дагы билип өздөштүргөн эч качан ашыктык кылбайт. Орус тили, англис тили жана башка тилдерди. Бирок кыргыз тилин чала сүйлөп, туура эмес жазган бул уят нерсе. Келиңиздер баарыбыз биримдикте бул маселеге тике карап, кыргыз тилин бийиктикке көтөрүү ар бирибиздин колубузда. Жалпы кыргыз элим бар болуңуздар, аман туруңуздар. Ассаламу алейкум.